Жакынкы күндөрү Бакай Ата районундагы Ынтымак айылынын тургундары мына ушундай жаңы билим уялы болушат. Мамлекеттин эсебинен бүт шарты бар 375 орунду чоң мектеп курулду. Ичинде кенен спорт зал, компьютердик класс, ашкана, азем залы, ажаткана жасалып, жалаң жаңы эмеректер менен камсыздалды. Курулуш иштери 99%га бүттү деп эсептесек болот. Негизи азыр могу ички жана уборка гана тазалоо эме иштери калды. Апрель ичи айттан кийин ачып, Кудай буйруса ошо балдарга бергени жатабыз. Көп жылдан бери жылбай аткан мектептерде жылыш болуп атат. Ошо урматтуу президентибизге да рахмат айтат элем. Анан биздин дагы бердеги жогорку кеңеште депутаттарыбыз да бар. Алардын дагы ошо Руслан Шергазиевичтин да чуркаганы менен буйруса ошо жылыштар болуп атат да. Мектеп жакында бүтөөрүн угуп Ынтымак айылынын тургундары кубанууда. Анткени эски билим уяда мындай шарттардын бири да жок эле. Өзгөчө чоң спорт зал, окуучулар менен мугалимдердин купулуна толду. Эски мектепте бизде спорт зал жок болгондугуна байланыштуу бизде күндүн суугуна карабастан балдар эшикте ойноп калышчу да. Ал эми азыр могу жаңы мектепте жаңы спорт зал курулуп, бул баарды жаңы технология менен курулгандыктан балдарга аябай сүйүнүчтүү кабар болот болуш керек деп биз дагы сүйүнүп атабыз. Балдар биринчи киргенде эле ушул жака көз артат болуш керек деп ойлоп атабыз да биз дагы. Жаңы деген бардыгынан жаңы да. Жаңы мектептин курулушу абдан жакшы, класстардын бардыгы жарык. Жаңы мектептин ачылышы менен айылдын билим берүү тармагындагы көйгөйү чечилет. Себеби окуучулар 24 жылдан бери эски бала бакчанын имаратында билим алууда. 600дөн ашык окуучу ушул жерде батышып 3 мөөнөт менен окуган болсо, эми заңгыраган чоң мектепте кенен жүрүп калышат. Бул айылда мектеп өзү эски мектепте окушат, балдар 3 смена менен окушчу буга чейин. Ал мектепте эч кандай шарты жок, спорт залы жок, ашканасы жок, кабинеттер баягы мектеп садик мурунку детсадты эле мектеп кылып койгонбуз да. Буга чейинки ошондой болгон экен. Эми азыр Кудай буйруса мынакей балдарды бул жаңы мектепке көчүрө турган болсок, ал жерди кайрадан эле бала бакчага беребиз да. Талас облусунда республикалык бюджеттин эсебинен 11 жана сауыт өнүктүрүү фондусу аркылуу бир мектептин курулушу жүрүп жатат. Жалпы 12 билим уя курулууда. Алардын айрымдарынын жумуштары бүтүп, ушул үстүбүздөгү апрель айында эле ишке берилиши күтүлүүдө. Мисалга алсак, Бакай Ата районундагы Батыр Башиев атындагы мектеп гимназиясы бул Миңбулак айылында жайгашкан. Ошондой эле Капалов атындагы орто мектеби жана Араб фондусу менен курулуп жаткан Өзгөрүш айылындагы Кашкажол орто мектеби дагы булардын 90% жумуштары бүтүп, ошол акыркы мыктары кагылып дегендей бүгүнкү күндө берүүгө даярдалып жатат. Мындан тышкары быйыл мамлекеттин эсебинен капиталдык ремонт жасалып, кошумча корпус курула турган билим уяларда бар. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Талас областында 3 жаңы мектеп ачылып, пайдаланууга берилди. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.